Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, амансыздарбы? Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Срочно өтө шашылыш баада Кантемискада ушул Сарцино кафеси сатууга чыкты. Өтө шашылыш болуп калды деп атат туугандар. Кичине иштер чыгып калыптыр, ошого сатыш керек экен. Ачыгын айткандачы, чайхананын күнүмдүк ручкалары 50 миңден жогору 100 миңге чейин чыгып жатыптыр күнүмдүк ручкалары. Анан кийин мунун жанында шаурмакана дагы бар. Шаурмаканадан сатылат. Бир 10 квадрат метрдей чыгат экен бул жерчи. Бул жердин өзүнүн баасы 220 миң дейт. Аренда платасы бул жер 150 миң дедиңиз, 150 миң аренда плата төлөйт. Полный бар жогу бар. Ушул бойдон алып иштетсе дагы боло берет дейт. Анан негизи чайхананын арендасы площадь 280 квадрат метр экен. 450 миң деп айтты. Арендасынча 24 саат доступ бар, кирип иштетсе боло берет. Туугандар, анан кийин инвестиция кылам деген адамдарга дагы эшик ачык дейт. Анан теңшерик болуп иштешем, көзүм жетет, билем деген адамдарга дагы эшигибиз ачык дейт. Анан шытыр акчага дагы сүйлөшөбүз дейт. Эгер акча анча эле жана боло бербесе дейт, 70% берип, 30% кийин койгонго дагы сүйлөшсөк болот дейт да. Адрестер сиздерге бир катар түшүндүрө кетейин дагы. 3-бүлүк Кантемска, оно жерде. Ошондон 200 метр бери келгенде эле мына ушул жер жайгашкан. Шаурма Регистан дейт. Бул жерден алып иштетип баштаган экен да. Өтө срочно болуп калды дейт. Парковкалар эми чайхана парковкалары могу жерлерге койсо болот, анан дальше нарактара койсо болот. Анан өзүнүн жүк буп келгенде аркы жагынан дагы кире турган жактары бар. Аны дагы сиздерге видеонун жүрүшүндө көргөзөмүн. Биринчи бул шаурмаканадан баштасак туугандар. Баардыгы ушул бойдон калат дейт. Терминалым алып чыгып кетем болду дейт. ИПСиме келип полный ишти кылса боло берет дейт да. Как раз пешеходдун жаны, остановканын жаны бул жердечи адам ар дайым болот. Бунун үстүнөн дагы жанагылар бар. Кийим магазиндер бар, бул жакта ашам бар. Эл көп өтөт, ар дайым эл болот да бул жердечи. Адам болот дегендей да. Мына. Мага мына шаурмаканасынан жакты ачыгындачы. Ал сиздерге бир ички обзорлорун бир көргөзөйүн. Күнүгө 7 килограмм эт кетет дейт. Күнүмдүк выручкасы канча мунун таксыр? Күнүмдүк выручкасы бул жакта. Канча? 15ке барып калабы? Күнүгө 15 миңге барып калат дейт выручкалар дейт. Ичкериде эмнелер бар? Бир көргөзөйүн. Ысык суу, муздак суусу бар туугандар. Мына. Биз азыр операторубуз кирди чыктыга кетип, ошону менен өзүм тарттым азыр. Мына шаурма аппараттары бар дегендей, мына гриль печкасы бар экен. Мына жерге тест татымдардан коюп дагы продажага чыгарса болот. Мына шаурманын аппараты, холодильниги бар. Жанагысы бар экен, чайнеги, суу кайната турганы. Не деп коет эле, эсимден чыгып калды. Микроволновкасы бар, тандыры бар, вытяжкасы бар экен. Мына полный бардыгы эле шарт бар экен. Камераларга чейин полный бар дейт, полный калтырабыз дейт. 220 миңге берем дейт ушул жерде. Толук сиздерге көргөзөйүн эми. Кафе Сарцино бренд сренди менен калат дейт. Чайхан Сарцино. Ушул ылдыйга карап түшүп барабыз. Документ жактары бардыгы так дейт. Бардыгынын документтерин ушул жерге коюп коюптур да. Документтер чики деди. Полный бар жок бар деди. Мына туугандар, примерно бир 100 адамдан ашуун адам батчуудай чоң зал бар экен. Ушундай жогорку деңгээлде жасалгылары менен мына. Бул жердеги бардык нерсенин бардыгы өзүбүз алып келгенбиз дейт. Бул жерде стена калат дейт. Люстралардан өзүм койгонмун деди агам. Бул жагы бар, мына бул жагы деск креслолору бар экен. Сиздерге четтен көргөзө беребиз. Бул жагда холодильниги, бул жерде терминалы бар экен. Ушундай. Полный бардыгын өзү кураштырган экен да. Аны айта кетсек. Эгер ким алса дагы дейт, могу жерге башка сүрөттөрү коюп жанагы сапалдын аркадан жанып турат дейт. Светтери бар дейт. Кыскасы. Шарттары жакшы дегеним. Шарттары жакшы.
Бул жагы кухнясы туугандар. Кухнясынан сиздерге бир көргөзүп коеюн. Алып келип кураштырган экен баардыгынча. Анан мына шашлык аппараты өзүнө эле 350 миң алып келбек. Бул сертификат бардыгы бар дейт да. Полный вытяжкалар менен өзү коюп тур мына. Полный проверкадан өттүк ам дейт. Полный проверкалар келип өттү деп атат да. Мясной мындай эт кече турган аппаратуралары бар экен. Но ушунун бардыгын өздөрү кураштырып бир кыскасы. 2 казаны бар экен бул жерде. Горячий цех, холодный цех полный бар экен да. Бул жагдан тандыр бар экен, холодильниктер бар экен, пицца печкасы бар экен, чоң морозильниги бар экен мына. Полный ушундай. Бардык ысытуусу бар экен кыскасы, микроволновкаларга чейин бар экен. Анан бул жагында санузел, туалетке местасы бар дейт, бул жагындачы. Жабык экен азыр. Анан мусорга дагы полный документтерибиз бар дейт. Отдельный мусор бактарды алып келип койгонбуз деди. Ал жагын бир көргөзөйүн, ошону менен видеону бүтүрөлүк. Бул жагы склад кылып пайдаланса болот дейт, мына кеңир дейт. Бул жагынан көп нерсе батат деп айтты. Канча? 140 тай чыгат узундугучу. Чоңдугу канча? 10 бар го. Арт жакка карап чыгып кетесиз бул жагынан. Полный вытяжкалар ушул жерден. Мына мусорну бага турган жер. Туугандар. Полный айттым окшойт. Колдон келишинче чагылдырып көргөздүк. Чалып байланышып көрүңүздөр. Биздин иш элге чыгарып коюу. Анан алыш албастык, дайым алатын адам по-любому келип көрөт. Вручкаларын карап көрөт. Бул жерде бир жумадай отурат, карайт, анан кийин ойлонот туугандар. Ошого мына даяр бизнестер көйлө тартып жүрөбүз. Өтө көп ар нерсе жазган адамдар бар, ошого айтып коеюн дегеним. Чалып байланышып кызыккандар сүйлөшүп көрүңүздөр. Жакшылык күндөрү жолугуп жүрө берелик. Каналда жаңы болгондор каналыма катталып коюңуздар. Инстаграмды реклама кылып баштайм, уже ошол жактан короткий роликтерди чыгарып баштайм. Ал жакадан катталып койсоңуздар болот. Комментарий коюп коюңуз сылкасын. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.